Жалал Абад облусунда өткөн сутка ичинде 108 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алды. Мындай көрсөткүч облуста бир нече күндөн бери улантылууда. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн орнун жайлоосун бөгөттөө үчүн бир топ чаралар көрүлүп жатканын билдиришти. Биз акыркы күндөрү ошол мына Междуобластной деген атайыбыздын маршрутка катнашчы, ошол Ош Токтогул, Ош Караван, Ташкөмүр деген буларды толугу менен биз убактылуу жаптык. Булар каттамды адан чыгарып ички область менен каттаган райондор аркылуу маршруткага булардын баягы эмесин азайтуу боюнча азайтып атабыз, маршруткаларды азайтып. Адан чыгарып мынакей жакында биз атайын штабта чечим алып, бүт район шаардагы мал базарларды толук жаптырдык. Облустук штаб кафе, ресторандар, көңүл ачуучу жайларды да убактылуу жабуу тууралуу чечим кабыл алган. Анткени менен эскертүүлөргө карабай айрым ресторандарда тойлор өтүп жатат. Мындан сырткары, үй шартында күн сайын ондогон тойлор өтүп жатканда жашыруун эмес. Бул өз кезегинде орнун жайлоосун шарттоодо. Бүгүнкү күндө жалпысына мынакей 504 бул эме боюнча пневмония менен лечение алып атат. Бул негизинен ошо Жалал Абад областы боюнча. Адан чыкары 65 бул ковид менен дарыланат. Бүгүнкү күндө 551 бейтап бул амбулаторлук лечениеде, жана сайтка биз айттым го, күндүзгү стационарга келип үйүндө лечение алып атат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабеков 2 айга жетерлик дары-дармек, медициналык каражаттарда бар экенин белгиледи. Анткени менен буга чейин облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө бейтаптарга кыч-кылтек жетпей жатканы кабарланган. Оорукананын директору учурда ал көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иш жүрүп жатканын маалымдады. Азыр ошол точканы азыр иштеп, экиге бөлүп биз экинчи жагынан бергенге азыр аракет жүргүзүп атабыз. Боброво деп коет, ошо Боброво деген кислород келип, тиги баллончого түшүп, ал жерден увлажнение болуп кайра чыгат да. Ошолордун азыр немесин ошол Бобровону биз өзгөртүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйрса аз күндө бардыгын чечип калабыз. Ушул тапта облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 125 адам COVID-19 жана пневмония менен дарыланууда. Алардын оңго чукулунун абалы оор. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бир суткада коронавирусту дагы 436 адам жуктуруп алды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Жалал Абад облусунда. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.